Мен Шабдырая Чолпон Амантуровна, 52 жаштамын. Мен Нарын шаарынан келдим. 3 баланын энесимин. Мен негизи мен буга чейин ушу өзүм бизнес консультант тренермин, андан сырткары жарандык активистмин. Ушу Нарын шаарындагы, Нарын жеринде болуп аткан бир мыйзамсыз нерселерге дайыма өзүмдүн көз карашымды түз айтып келем да. Андан сырткары мен ушу көп өзүмдүн баягы менден жардам сурап кайрылган аялдарга, жаштарга ушу документация толтурган боюнча көп жардамдарды берем да. Себеби азыр баягы электрондуга өткөндөн кийин көп кыйынчылыктар болду да ушул жаатында. Ошол жагынан мен азыркыга чейин жардам берем. Кандай туура толтуруш керек, кандай жазыш керек, ошолор боюнча жардам берип келем да. Анан өзүм болсо ушул социалдык ишкермин деп айтам да. Себеп дегенде мен ушу ишкер болом деген баягы аялдарга, жаштарга көбүнчө ушул туура багыт бергенди аракет кылам да. Мен өзүм сыймыктануу менен айта алам, себептен буга чейин көп адамдарга, айрыкча аял жолдошторго жардам тийди да. Өз бизнестерин ачты, инвестицияларды тартышты дегендейчи. Бул дагы мен ойлойм, как жарандык активист катары менин бир немем болуш керек да. Ийгилигим болуш керек деп эсептейм. Мен негизи эле ушу дайыма ушундай тренингтерге дайыма катышам. Дайыма өзүмдүн билимимди жогорулатам. Бул биринчиден мен билимимди жогорулатыш үчүн, дагы көбүрөөк маалымат алыш үчүн. Экинчиден мен ушул кийинчерээк мен өзүмдүн алдыма бир максат коюп калдым да. Ушу жергиликтүү кеңешке депутат болуучу. Мен ушул багытта иш алып барсамбы, ушул багытта бир өзүмө максат коюп ушул иш алып кетсемби деп ойлонуп атам да. Бирок баягы бул суроого деле баягы мен карап көрсөм, ошол жергиликтүү партиялардан коюлуш керек экен. Өзүнө өзү койгондо көбүнчө өтпөй калат да. Ошон үчүн ошол багытта дагы көбүрөөк билгим келет да. Кандай кылып өзүмдү мен депутат катары кое алам депчи.